İmam болуу үчүн шарттары бар. Биринчи ошол имам эмне болуш керек? Мусулман болуш керек, балагатка жеткен болуш керек, акылдуу болуш керек, эркек болуш керек, Kur'an namaz dürüst боло турган өлчөмдө Kur'an окуй алыш керек имам. Жана жанагы үзүрлөрдөн не болуш керек? Саламат болуш керек. Мисалы айтканда зарасы турбай калган кишилерден болбосун, жели турбай калган кишилерден болбосун, мурдуна каны агып үзүрлүү кишилерди өттүк го. Ошондой айыптардан, ошондой кемчиликтерден эмне болуш керек? Таза болуш керек. Ошондо гана ал киши имам боло алат. Эми ошол имам болууга татыктуу кимдер десеңиз, мына китебибизге кайра кайтып карайбыз. Wa awlan nasi bil imamati a'lamuhum bis sunnati. Адамдардын имам болууга эң татыктуу адамдардын арасынан бул сүннөттү, шариатты бекем мыкты билгени дейт. Мындайча айтканда намаз илимини ким эң жакшы билсе, мына ошол киши имам болууга эмне болот? Татыктуу болот. Жанагы жокордагы сыпаттар табылгандан кийин шарттар. Мусулман, балагатка жеткен, акылдуу, эркек, кыраат, анан үзүрдөн аман болгон кишилердин арасынан ким татыктуу экен? Шариат илимини эң терең билгени. Сөзүмө түшүнүңүздөрбү? Бирок ошол шариат илимини эң терең билгени намаз дұрыс боло турган өлчөмдө не болуш керек? Же болсо мындайча сүннөттү аткара турган өлчөмдө кыраатты туура окуй алыш керек. Мындай эмес, жанагы алым болсо да бүттү өтүп кете берсе эмес. Алым болуу менен биргеликте намаздын сүннөтүн, кырааттын сүннөтү бар да. Мисалга Фатиханы окуу важип, зам сүрө кылуу не? Важип. Анан узунураак сүрөнү окуу не экен? Сүннөт. Мына ошону окуй ала турган, туура окуй ала турган деңгээлде тажвиди тагым болуш керек ошол кишиде. Ошондой адам не болот экен? Эң татыктуу болот. Албетте бул айткан сөзүбүздүн сырткы көрүнүшү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисине не келет? Biraz karşı kelет сырткы көрүнүшү. Пайгамбардын хадисинде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде, сахих хадисте келет. Адамдарга ким имам болот десе, коомго Куранды эң мыкты окугандары болсун деген. Андан кийин алымдары болсун деген. Бирок биздин доорда эмне деп жатабыз? Биринчи алымдары болсун, анан карылары болсун. Сырткы көрүнүш эмне болду? Каршы болду. Бул негизинде каршы эмес. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын доорундагы карылар алымдары болгон. Пайгамбардын доорундагы карылар эмнелер болгон экен? Алымдар болгон таксырлар. Алар ар бир аятты жаттап, ошол аяттын ичиндеги өкүмдөрдү менен чогуу жаттаган. А биздин доорда андай эмес. Биздин доорда карылар толка Куран жаттайт. Ал истинжа билбейт, даратты толук ала албайт, гусулун билбейт. Кайсыл учурларда намаз бузулат билбейт, намаздын ичиндеги фарз эмне, сүннөт эмне, мустахаб эмне билбейт биздин доордагы карылар. Кандай учурларда сажда бир бисмиллахны таштап койсо да саждай сах окула берет да, биздин доордагы карылар ушундай. Алым эместер биздин доордагылар. Ошон үчүн биздин доорда не болуп калды бул маселе? Тескерисиге айланып калды. Түшүнүктүүбү таксырым? Сахабалардын доорунда мына карасаңыз, Умар разияллаху анхудан мисал берет. Hafizal Baqarata fi isnatay aşarata sana. 12 жылда жаттаган экен Бакара сүрөсүнө. Азыр биздин доордагы бир карыке аны бир айга калбай жакшы жаттагандар жөн эле жаттап коет. Жанагы кээ бир карыкелер бар, бир күндө 4 барак жаттап коет. Жөн эле. Ошондойлор бат эле жаттап бүтүп коет. Бирок маанисин не кылбайт ал? Билбейт, түшүнбөйт. Анын ичиндеги өкүмдөрдү түшүнбөйт. Сахабалардын доорунда тескерисинче ошол ар бир аятты эмне менен окушкан? Өкүмүнү билип туруп окушкан. Ошон үчүн алардын доорда карылар деген. А биздин доорда ошонун неси болуп калыптыр? Тескериси, бирок шарты эмне дедим? Намаздын сүннөтүнү аткара турган деңгээлде кырааты дагы болуш керек, тажвиди. Анан тоодон таш кулангандай болсо, таксырым. Анда кечирип коесуз да. Фаин тасаввау фаақраухум. Эгер бул маселеде экөө тең болсо дейт эки киши. Мисалга айталы мына жерде отурганбыз. Мен, Рахманберди, Алтынбек, Жумадыл, Али бардыгыбыз эмнебиз? Алымбыз да эми өзүбүзчө. Биз бардыгыбыз алымбыз. Алымдык деңгээлде бардыгыбыз барабар болсок, анда тандаган кезде кимди тандайт экенбиз? Эми экинчи кадам карыны тандаш керек. Кимибиздин карылыгыбыз күчтүү. Ошол карылык деген маселеде кори ол Куран, хафизул Куран. Кандай болуш керек? Алымдардын да эки көз карашы бар. Жакшы эсиңерге алгыла. Эки пикир айтылган. Кары дегенде кимиси көп жаттаган деген пикир бар. Бир, кары дегенде кимисинин тажвиди мыкты деген пикир бар. Канча пикир айтылыптыр? Эки. Шул жерде карырагы дегендин мааниси кээ бир алымдар эмне деп которот экен? Тажвиди жакшы, кээ бирлери Куранды көп жаттаган деген сөз.
Түшүнүктүбү? Ошон бирок көпчүлүк аалымдар кайсысына карманып кетишкен? Тажвиди мыктысына кармап кетишкен. Түшүнүктүбү? Аны эми карайбыз, жанагы 3-4 кишини атадым. Ушулардын арабыздан кимибиздин кыроатыбыз мыкты болсо, тажвидибиз жакшы болсо, ошол киши эми экинчи кадам татыктуу болот. Эгерде бул нерседе дагы барабар болсокчу, fa in tasawwaw fa awra'uhum дейт. Эгерде бул маселеде дагы барабар болсок, анда такыбарагыбыз болот эми. Эми карайбыз, кимибиздин такыбалыгы күчтүү. Жакшы эсиңерге калат. Такыба менен ауранын экөөнүн ортосунда айырма бар. Такыба аура бизде кыргыз тилинде которгон кезде оңолгон, Кудай Тааладан корккон деген адам деп которо беребиз такыбаны. Аураны да эле ошондой дейбиз. Бирок түпкү маанисинде экөөнүн ортосунда эмне бар? Айырмачылык бар. Такыба дегени бул арам нерселерден сактанган адамды айтат. Мына жерде отургандарда азыр бизди такыба десе болот. Себеби биз арамдан не кылабыз? Жебейбиз, ичпейбиз арамды. Арамдан эмне кылабыз? Сактанабыз. Бирок биз аура эмеспиз. Аура дегени бул адалдын дагы кээ-бир нерсесинен күмөндүү нерселерден баш тартканды айтат. Биз күмөндүү нерселерди аз жей беребиз да. Күмөндүү нерселерди иче беребиз. Бирок ауралар ичпейт. Жебейт андай нерседен. Керек болсо адал нерселердин шектенгендиктен, күмөн болгондуктан адал нерселердин кээ-биринен баш тартып коюшат булар. Ошондой адамдар не деп коет экендер? Аура. Кыскасы, илимде барабар болуп, карылыкта барабар болуп болсок, эмнеге өтөт экенбиз эми? Такыбалыкка. Fa in tasawwaw fa asannuhum. Демек, эгер бул такыбалыкта дагы бардыгы барабар болушса, анда жашы улуурагы имамдыкка татыктуу болот. Мына ушул жашы улуурагы дегенде аалымдарыбыздын көз карашы боюнча эки пикир бар. Биринчиси ошол төрөлгөн жашыдан башталып эсептелет дейт. Экинчиси исламды кабыл кылган жашыдан деген пикир дагы бар. Тагыраак айтканда, кайсынысынын жашы төрөлгөн жашыдан, мисалга эгерде бир адам 2000-жылы төрөлгөн болсо, экинчиси 1999-жылы төрөлгөн болсо, мына ошол 1999-жылы имам болгону имам болууга татыктуураак деген бир пикир. Ал эми экинчиси, эгерде исламды моюндагандан баштап, исламды кабыл кылгандан баштап, жанагы келимени айтып, тили менен айтып, жүрөгү менен тастыктагандан баштап баштаган жылы эске алынат деген. Ошондуктан эгерде кандайдыр бир адам айталы 2020-жылы исламды кабыл кылган болсо, ал эми экинчиси 2021-жылы исламды кабыл кылган болсо, мына ошол 2020-жылы исламды кабыл кылганы 2021-жылы исламды кабыл кылган кишиге караганда имам болууга татыктуураак болот дейт. Ал эми үчүнчү пикир ушул маселеде айтылат. Бул эки пикирдин башын бириктирип амал кылган болуп эсептелет. Ал карайбыз дейт. Эгерде ошол кичинекей кезиден, балагатка жете элек кезден мусулман үй бүлөдө өсүп, ошол менен иман менен өсүп жетилген, балагатка жеткен киши боло турган болсо, анда анын төрөлгөн жылы эске алынат дейт. Төрөлгөн жылыны карата болот дейт. Ал эми эгерде булар чоңойгондон кийин, балагатка жеткенден кийин, андан кийин исламды кабыл кылышкан болсо, анда исламды кабыл кылган жылы эске алынат деп туруп, ушундай эки пикирдин башын бириктиришкен. Бул ошол жашты эске алгандыгы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси менен дагы такталган маселелерден. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Малик бин Хувайрас жана анын шеригине минтип айткан сөзү бар. Эгерде намаз убакыты силерге кирип келсе, силер азан айткыла, андан кийин коомат айткыла да жашы улуурагыңар имам болгула деген. Мына ушул хадистин негизинде жаш дагы эске алынат. Эми бул маселеде дагы эгерде бардыгы барабар болушса, ушул имамдыкка атаңдашып жаткан, мен имам болоюн деген адамдардын бардыгы илимде, карылыкта, такыбалыкта, жашы улуулукта бардыгы бирдей болуша турган болсо, анда сулуурагы каралат дейт. Бирок шариатта сулуулагы кайсыл дегенде, жанагы жүзү сулуу эмес. Шариатта жүзү сулуу дегендин мааниси бул такыбалыгы, жанагы тахажжуд намазында туруп алып тахажжуд намазды көбүрөөк окугандыгы эске алынат дейт. Анткени тахажжуд намазын көбүрөөк окуган адам нурдуу, Кудай Тааланын жанында эң бир сулуу адамдардан болуп эсептелет. Эгерде бул нерседе дагы барабар болушса, анда адеп ахлактуу жагынан каралат. Эгерде анда дагы барабар болушса, анда теги жагы каралат дейт. Эгерде анда дагы барабар болушса, анда чучкулак ташташат деп бул китебибизде ушинтип айтып атат. Эми башка китептерде башка нерселерди айтып кетет таксылар. Аны арттан жүрбөйлү. Аял жагыны каралат, аялы кандай, тигиси кандай, бүт каралат да. Бирок ал жакка кетип калбайлы кууп. Мына китебиңерден чыкпайлы. Китебиңерде эмне дейт экен?
Түш кулак ташталат. Кимисинин аты чыкса, ошого аш болсун, ошол чыга бериш керек. Хоп. Вала ошондой уланысында карасаңар сөздү. Эгерде биз ошол татыктуу эмесини эгер шайлай турган болсок, биз абдан жаман иш кылган болобуз таксылар. Биздин доордагыдай азыр. Биздин доорда ушундай болуп кетти. Бир алым калып кетет. Аябай мыкты илими бар адам сыртта калып калат. Бир илими жок жахил мечиттерде имам болуп жатат да. Бул өтө шариаттын немесине каршы маселелер таксылар. Билесиздер, өзүңөр жамааттарыңарды карасаңар, кандай адамдар имам. Алымдар жүрөт. Алым тиякта Египетте 10 жыл окуп келген, Пакистанда 20 жыл окуп келген, Иорданияда 30 жыл окуп келген дейли, бирок ага имамдык жок. Имам жөнөкөй бир карапайым адамдын мойнуна жүктөлүп калган. Ал эчтекени билбейт, илим тууралуу маалыматы да жок даже керек болсо. Балким бир кичине кыргызча китептен бир нерсени окуп алган болушу мүмкүн, бирок ошону өткөрүп коюп атышат бизде. Бул өтө бир шариаттын талабына каршы маселе. Эгерде биз ошондой кыла турган болсок, биз шарият боюнча абдан жаман иш кылган болуп эсептелебиз. Түшүнүктүбү? Жакшы бир нерсени эсиңерге алгыла. Эгерде кайсы бир коомдо, кайсы бир жамаатта, кайсы бир махалла кварталда эл жаман көрө турган адам имам болсо, анын имам болуусу макрух болот. Бирок эл эмне үчүн жаман көрөт аны? Ошонусун билиш керек. Диндеги кемчилиги үчүнбү же дүйнөлүк максатында жаман көрүшөбү? Түшүнүңүздөрбү? Дүйнөлүк бир нерсе үчүн жаман көрсө, анын имамдыгы макрух эмес. Бирок дининде кемчилик бар болгондуктан. Түшүнүңөрбү? Балким илимсизби же башка бир фасыкпы, ошол себептен эгер жаман көрө турган болсо, андай адамдын имам болуусу эмне болуп кетет таксыларым? Макрух болот. Андай адам бошотуп бериш керек да имамдыкты. Өз акылы менен баягы эсин барда этегин жыйнап бошотуп бериш керек ал киши. Бул бир. Экинчи маселе ушул жерде кайра. Кеде болуп калат. Мечитке барсаңыз, мисалга айталы Рахманберди өзүнүн мечитте илимдүү бала, өзүнүн кварталында кары, алым, анан ушул кишини имам кылып шайлаган. Анан мындан да татыктуураак бир адам мечитке кирип калды. Эмне кылыш керек ушул жерде? Бул киши бошотуп бериш керекби же өзү өтө бериш керекби? Эреже боюнча эгерде дейт, китептерибиз айтат. Эгерде мечитке, мечиттин имамыдан татыктуураак, имамдыкка татыктуураак адам кирсе да ошол мечиттин имамы имам болууга татыктуу дейт. Өзү өтүш керек. Өзү жакшы. Бирок ошого карабай башканы өткөрсө боло берет. Бирок болгону жанагы кирген конок дагы өзү хадыны билип, чегини билип, бул кишини өзүнө өткөрүп койгондук не болот? Жакшы болот. Түшүнүңүздөрбү? Изада халал масжида ман хуа аула бил имамати, фа имамул махаллати аула бил имамати болот да. Мечиттин имамыдан татыктуураак бир адам кирсе, ошол мечиттин имамынын өзүнүн имамга намазга алдын түшүүсү не экен? Жакшыраак болот. Түшүнүңүздөр да? Таксылар.